Assalamu alaikum. Facebook қолданушылар, assalamu alaikum. Бағбандар жамааты саламатсыздар бі? Құтманду, кечіңіздер мен бардыңыздарды туғандарым. Емі жанағы эфирде берген сұрауларыңарды қайталасаңыздар болады. Ошоны жооп бербей қалған сұрауларға қайрадан оңдоп, түзөп жооп беребиз. Азыр болса, туғандар, ең бірінші мына силердин суроолоруңар келгичекте, азыр көп кишилер личкага чыгып сурап атышат да. WhatsApp'тан сурап атышат. Абдулла, азыр Сөлжанды бакса болобу деп. Азыр Сөлжанды бакса болот. Туғандар, кышка дагы, күзгө, жайга, жазга карабайт Сөлжан багыш. Болгону ошол Сөлжан жашай турган кыкты формировка кылганда, буртабайт эткенде. Ошол Сөлжан жасаган кыкты бурт деп коет, ошонун буртун жасаганда гана өзгөчөлүк болот да. Мисалы үчүн, жайдыкы бою 40 сантиметр, өттө ысык жерлерде баткенде 30 сантиметр болот, эни 1 метр болот. Ош тарапта болсо 50 сантиметр болот, эмеси болсо 1,5 болот. Нарында болсо бою 1,70 сантиметр, 2 метр кылып койсо боло берет. Бул жайкысын да. Ал эми болсо мына кыштыкы башкача болот да. Кышта мисалы үчүн Баткен, Ош, Жалал-Абад тарапта мындай эле тегиз эле жерге кыкты ширинасын 5 метр кылып, бийиктигин 2 метр кылып, узунасын 10 метр, 20 метр кылып коюп туруп, ошол жерге Сөлжанды кыштатып чыксак болот. Ошондо кыктын ичине чөп аралаштырып салабыз дагы, анан бетин болсо саман менен жаап коебуз. Эмеде болсо, чүйдө болсо бир 50 сантиметр казып коюш керек. Чүйдө таласта, көлдө. Нарында болсо ошол яманы 1 метрден ашыгыраак кылып казып, ширинасын бир 8 метр, узунасын 20 метр кылып туруп, үстүн ичин толтураак кыкка толтуруп, анан үстүнө дагы үйүп кык салып, нарында мисалы үчүн 2 метр кылып үйүп кык салып, аябай сугарып, үстүн чөп менен, жаман чөптөр менен жаап туруп, судан куюп, кышка киргизип берсек болот. Азыр мисалы үчүн Сөлжанды алыш үчүн эң биринчи ошол буртабайт этиш керек. Буртун даярдаш керек. Буртту кандай даярдайбыз? Буртту деген астына чөп салабыз жердин. Машина менен келип одарганда, анан дагы чөп салып, дагы калганын одарып туруп, анан үйөбүз дагы бийиктигин 2 метр, энин 5 метр, узунасын 2 метр кылып. Мына Ошто, Баткенде, Жалал-Абадта казбайбыз. Чүйдө 1,5 метр казабыз, нарын жакта болсо 1 метр казабыз. Ошол тоң түшкөн жерлерде суук климатында Чоңалай, Алайку, Чаткал, Нарын жактарда ошондой кылып түптө не кылып коет экенбиз, астына чукур казып коет экенбиз да. Чукурраак кылып казып, ошол жерге салабыз. Анан ошону салгандан кийин бир 10 күндөн кийин кык өзүнөн өзү кызыйт. Өзүнөн өзү кык кызып туруп, мына ошол кызыган кыктын ичине Сөлжанды салып коесуздар, ошол жерде жашай берет. Онун эч эмеси жок. Так. Ассаламу алейкум Абдулла ака, карагат боюнча толугураак маалымат берсеңиз, гектарына технологиясы менен эккенде канча дана кетет, капельный кылса кандай болот? Дастан, капельный кылса бардык эле өсүмдүктөргө жакшы болот. Капельный жөнүндө айтып бердим. Технологиясы болсо, ушул эменин аралыгы, карагаттын аралыгы, кээ-биркилер 1 метр коюп атат, бирок 1,5 метр коюп туруп, эки карагаттын ортосун 10 сантиметрден 15 сантиметрге коюп отургуза бересиздер. Ошондо 1 гектарына 10 000 көчөт кетет экен. Жакшы, сапаттуу көчөттөр 100 сомдон болуп атат, 1 евродан. Ошону алып отургузсаңыздар жакшы болот. Көчөттүн эң жакшысын мына Берик деген жигит сатып атат. Мен байма-бай эле номерин интернетке чыгарып атам го, Польшадан сапаттуу көчөттөр деп. Ошол Берик деген жигиттен сурайсыздар. Малинасы дагы аябай жакшы, карагаты тизел, анан тисел, анан тибен деген эки сорт алып келет экен. Малинасы болсо
полка менен палан экен. Польшанын аябай сапаттуу жакшы көчөттөрү. Так, эфирди бөлүшүп койгула тугандар. Суроолорду жаза бергиле. Сырбек Сатыбалдиев, Абдулла ака, мен сизден көчөт алам, куда кааласа, кандай экенди кырканды көрсөтүп коесузбу, куда кааласа 1 гектар кокон келес эгейин дедим эле Кыргыз чек айылында. Сырбек, Кудайым буйруса, ошол көчөт алган жериңерде биз өзүбүз көчөт сатпайбыз. Биз сапаттуу көчөттөрдү реклама кылып беребиз. Ал дагы бейпул, эч кимден акча сурабайбыз. Себеби дегенде, эгерде акча сурай турган болсоң, алардан жаман көчөттү сатып кое турган болсо, анан кийин олар менен барып спорлошкондо мен сага акча бергенмин деп элдин астында уят кылат деп биз принципиально алардан акча албайбыз. Бирок алардын келген көчөттөрүн биз тыгыз, тыкыр текшеребиз. Кандай көчөт сатып атасың? Сапаттуу көчөт сатып атасыңбы? Мына берген обязательстволорун эмнеге аткарбай атасың деп биз алар менен кадимкидей Кермурга барып силердин багбандардын таламын талашабыз. 1 гектар жерге кокон гилес отургуза турган болсоң, Сырбек, сага ошол көчөттү саткан фирма сенин көчөттөрүңдү сопровождение кылып берет, түшүмгө киргичейин 3 жыл карап берет сенин көчөттөрүңө. Мына фирманын көчөттөрүн алганда ошондой эмелери болот, жеңилдиктери болот, карап берет. Жыргалбек Маматкулов, Сөлжандын баасы 1 килограммы 500 сомдон Бишкекте дагы багып атабыз, Ошто дагы багып атабыз. Келип алсаңыздар болот. Дайыма Сөлжан болот бизде. Так. Салам алейкум. Жаллабатта теректин арасына малина эксе кандай болот? Көчөттү кайдан тапса болот? 10 сотикке канча көчөт кетет? Бексу Нурис, мына азыркы мына немеде биздин интенсивный садоводствода, ыргалдуу багбанчылыкта, ошол биздин багбанчылыктын жанына терек, мырза терек, бака терек, мажүрүмтал, кара жыгач, тыт, ошолордун бирөөсүн дагы отургуздурбайбыз. Эгерде радиусу 1 километрде болуп калса, ошону биз барып алдырабыз. Себеби дегенде, ошол теректер, мажүрүмталдар, бака терек, ошол орус терек, бардыгы Кытай терек, бардыгы разносчики зыянкечтердин уясы болот. Ошол жерде алар кыштайт, анан кийин жаз келгенде мына сиз азыр малина отургузам деп атасыз, сизге такыр малина жетирбейт булар. Ошол тал теректе немеде кыштап чыккан эмелер эртеге жаз келип, чай келиши менен эле ал жактагы баягы уже теректин жалбырагы катып калгандан кийин эле шамал менен ылдыйга түшүп эле ошол түбүндө алма болобу, өрүк болобу, гилеспи, малинабы, бар жокту жеп таштайт. Ошон үчүн Нурис мүмкүн болушунча эмес, строгий регламент кылып, ошол эмени алып салыңыздар. Ошол теректер болбош керек. Өзү интенсивный баг эмес, бардык эле бак, огороддун жанында ушундай кошумча мурда союз мезгилинде бөлөк эле. Азыр бөлөк туугандарым. Ошон үчүн мына ушул бака терек, мырза терек, ошолорду алдырып салгыла. Ассаламу алейкум. Карлик алма эккен жакшыбы, поликарлик жакшыбы, экөөнүн айырмасы кандай? Эгерде Камран акча көп болсо, карликке эч нерсе жетпейт. Карликтин алмасы бөлөк да, анын обрезкасы да жеңил, ухаживать эткен жеңил, жыргал да карлик. Эгерде карашты үйрөнүп алсаң, белки поликарликтикин обрезкасы дагы сал кыйыныраак, себеби дегенде 4 метрге чейин өсөт да поликарлик. Анан кийин дагы бир немеси баягы булун артыкчылыгы эменин, карликтин. Карлик көп мөмө берет. Мисалы үчүн 120 тонна алма алса болот, мисалы үчүн да. 100 тонна черешня алса болот. Ошон үчүн карлик эккенге жетпейт. Бирок 1 гектар карлик отургуш үчүн эң кеминде эле уже бир $40,000 акчасы кетип калат да. Ошон үчүн адамдарга биз чөнтөгүнө ылайыктап азыр поликарлик отургуздуруп атабыз. Эртеге поликарликти Кудай кааласа, ден соолук болуп турса, иншалла бир 25 жыл колдонгондон кийин поликарликтен акчаны көп кылып алып туруп, анан кийин бардыгы карликке өтөт. Мына немеде Европада супер карликке өтүп кеткен. 240 тонна алма алып атышат.
ал жерде бир эле эмеге 16.000ден көчөт отургузулат экен. Вообще малинадай кылып эле отургузуп иштейт экен да. Эми баягы кичинекей эле мындай стволдо, ушунча стволдо 4 кило 5 кило алмасы бар да. Мына ошондой кылып тарбиялап атышат. Ассаламу алейкум таксир, Абдулла ага, кара топурак сөл жанга бакса болобу? Орусияда баксам деген ниеттемин. Тайбек Ажыбаев, мына Орусиядагы бардык бир туугандарыма айтат элем, мына эфирди бөлүшүп койгула туугандар. Эфирди бөлүшсөңөр көбүрөөк адам көрсө, көбүрөөк түшүнүк болот дагы элдерге биз азыр эмне кылып атканыбыздын, мындай кылып аткан иштерибиздин мына результаты дагы жакшы болот да. Мына азыр Борбор Азия багмандар биримдиги эмне кылды? Борбор Азия багмандар биримдиги силерге көчөт бере албады, силерге жер бере албады, суу чыгарып бере албады. Бирок биз эмне кылдык? Биз эң биринчиден сапаттуу көчөттү силерге таныттык да. Сапаттуу, өтө сапаттуу, жакшы көчөттөрдү силерге таныттык. Ошолорду алып келе турган адамдарды таптык. Ал кишилер мисал үчүн бизге жардам берип, ал кишилер мисал үчүн банкрот болгонду болду мисал үчүн. Бирок бул кылган ишине алар разы да. Себеби дегенде кыргыз элине кызмат кылышты алар. Дагы бир эмеси болсо, биз кылгандын дагы бир жакшылыгы болсо, биз кылган ишибиздин дагы бир жакшылыгы. Биз адамдарды сорт тандоодо адаштырбадык. Ошол мисал үчүн бардыгы азыр мисал үчүн азыр дүйнө жүзүнөн 1800 сорт алма бар да. Ошонун бардыгын алып келип ала турган болсок эмне болот эле? Объем чыкпайт. Биз азыр адамдарга сапаттуу жакшы алмаларды, сапаттуу өрүк, сапаттуу эң жакшы, эң акыркы үлгүдөгү эмелерди бере баштадык да. Ошолорду көрсөтүп бердик. Биз кылган ишибиз ошол болду. Анан кийин дагы бир жакшы кылган ишибиз мына мамлекетти багбанчылыкка көңүл бурдурдук. Азыр Кудай кааласа, мына кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин Кудай кааласа ушул питомниктерди мамлекет өзү коюп берет. Адамдарга көчөттү өзү берет. Адамдар ошонун багбанчылык кылат. Миллиондогон гектар жерлерибиз турат. Ошолордун бардыгына баг отургузула турган болсок, Кыргызстан өнүгүү жолуна сөзсүз түшөт. Так, мынау Тагайбектин суроосуна жооп. Тагайбек, ошол Россияда топуракка сөлжан бакса болбойт. Себеби дегенде ал топуракта сөлжан жей турган эч нерсе жок. Россияда көптөгөн фермалар бар. Ошол фермаларга барып эле договор кылып, мына силердин кыгыңарды биз тазалап беребиз деп эле бир погрузчик менен бир грузовой болсо, ошону бир жерге таштып, 400 машина чыгабы, 300 машина чыгабы бир жерге коюп, узун кылып төгүп, паласа кылып туруп, мисал үчүн сага бир 2 гектар, 3 гектар жерди арендага алсаң, ал жерде жерлер арен. Жөн айдай эле талак эле кыла бересиң. Ошолордун баш жагына сөлжан салып коюп туруп, ошону такай сугарып, карап, ошону ухаживать эте турган болсоң, Тагайбек, 1 жылдын ичинде Россияда эң бай кыргыздардын бири болосуң. Ошону бардык кыргыздар кылса болот. Бардык канча кыргыз болсо, бардыгыңыздар жасасаңыздар болот. Россияда сөлжан аябай кеңири таралган. Мисал үчүн Россияда биз 25 сомдон сатып алсак, биогумусту Россияда биогумустун баасы 40 рубльден кеми жок. Мына мисал үчүн сен бир 300 тонна кыктан сен 180 тонна эме чыгарсаң, биогумус. Ошо 180 тонна биогумусту сен бир совхозго, бир эмелерге өткөзүп берсең 40 рубльден. Бул деген өтө чоң каражат болот. Жылыга кыла бересиң. Бул деген бир оборот кылып алганыңан кийин сөлжаның аябай көбөйөт, иштей бересиң. Тынбай эле иштей бересиң. Бул өтө жакшы нерсе. Анан кийин ошол эле мезгилде баягы орустар эмнени жакшы көрөт? Ошол жерге бир теплый бир бокс кылып туруп, ошол теплый бокстун ичине эмне кылыш керек? Мына будайды өндүрүш керек. Будайды өндүрүп туруп, бир аз өңгөндөн кийин эле ошону мясорубкадан өткөзүп туруп, ошону био баягындай напиток кылып сатсаңар болот. Ошондой теплый боксту арендага алып туруп, Россияда эмне жакшы? Газ жакшы да. Газ арзан силерге.
ошону теплый бокстукка эмне лук перей деген бар. Ошону өстүрө турган болсоңуздар, мисалы үчүн бир сотик өстүрүп алсаң, бир сотиги мисалы үчүн 2-3 айда эле 200 000 рубльдан акча бере берет. Эмне кереги бар? Мисалы үчүн барып бирөөнүн мисалы үчүн карын күрөп, же болбосо бирөөнүн колунда иштеп, мына азыр иштедиңер, каражатыңар бар. Не обязательно, мисалы үчүн силер шаардын өзүндө периферияга чыгып туруп, мисалы үчүн областтарга чыгып, ошондой хозяйство көтөрсөңөр болот. Аябай чоң, зор ишкана кылып алсаңыздар болот. Лимондорун кандай өстүрөбүз? Жылуу жердеби, же суук жердеби, кайдан алабыз? Чынара Диярова лимонду базарда сатып атат. Гүл саткан жерлерде бар, 1000 сом, 1500 сом экен. Жылуу жерде өстүрөсүздөр. Лимонго +5 болсо жетет. Майрамбек Эсенбеков, алейкум ассалам. Баткен Гилас, Черешня, Кылыч Омошев. Ассаламу алейкум, сизди бир ай чарба жумушка коет деп ойлойм. Алмаз Усенов. Алмаз Усенов, мен дайым эле айтып жүрөм, мага министр болуштун кажети жок. Мага зам министрликтин дагы кереги жок. Мага ошол мен сунуш кылып, ошол Эркин Ураимовичке, мурунку министрибизге сунуш кылып, ал киши менин сунушумду кабыл кылып, ошол департамент, багбанчылык департаменттин документтерин түзүп койгон. Азыр ошону ошол премьер-министрге көрсөтүп, ошону ачыш керек. Департамент, багбанчылык департаменти ачылса, биз азыркы кылып аткан ишибизди уже расмий кылат элек дагы, анан кийин башка жактагы эмелер дагы биздин өнөктөрүштүбүз дагы бизге дагы серьезный мамиле кылып, будан дагы сонун болот эле, Кудай кааласа. Нурбек Мамазаиров, ассаламу алейкум, таксыр динден да кичине реклама кыла кетиңиз. Алла субхану ва таала бардыгыбыздан разы болсун. Биз дагы Алладан разы болойлу. Нурбек Мамазаиров. Эмени динде азыр абшүкүр таксыр айтып атат, максат дамылам айтып атат, биз бакты айтып турайлы. Биз дагы обычный эле ошо силерге окшош эле мусулманбыз. Мындай чукур илимибиз жок. Так. Ассаламу алейкум, 70 соток жерге канча алымырыт кетет? Алмаз Жусупов 17ден эсептейсиздер, 1 сотигине 17ден кетет. Биогумустун баасы канча, Бишкекти кайсы жеринен тапсак болот? Любой көчөткө салса болобу биогумуст? Ооба, Зарылбек Орматаев, ошол бизде 110 кварталда ошол жерде ишканабыз бар. Эгерде биогумус ала турган болсоңуздар, ошол жерден барып алып кетесиздер. 1 килограммы 25 сомдон. Бул бардык эле ушул өсүмдүктөргө, дарактарга, жемиштерге, бардык ушул өсүмдүктөргө салса болот. Оштун жапалан жерлеринде эмне эксе жакшы, гилас эксек төлөкөндүкүбү деп сурай беришет. Улук Абдыкалыкович, мына аны сурай бергендин төлөйкөндүкү деп сурай берген себеби, төлөйкөндө ушул тоого жакын болгондуктан перепад температура дейт да. Мисалы үчүн күндүзү төлөйкөндө мисалы үчүн +35, 36, 40 боло турган болсо, күндүзү болсо резкий температура түшөт да, муздак болот. Ошон үчүн төлөйкөндө кокон гилас аябай жакшы болот. Ошон үчүн тоо этектерине кокон гилас, алма эккиле деп айтканыбыз ошодон. Жапалактын дагы жерлерине анжир жакшы болот, жапалакка, хурма жакшы болот. Ошолорду отургузгула. Өзүнүн ар жердин өзүнүн мөмөсү бар. Ассаламу алейкум, Карлик алма көчөт канча? Изабек Кыдырбердиев, карликовый көчөттүн баасы 230 сом, алмалары турецкий. Калгандары 300 сомдон. Польшаныкы болсо бардыгы $5 экен. Ассаламу алейкум, менин айылда 5 сотик жерим бар. Эски багы менен жан көчөт деген дедим. Канча көчөт кетет? Же эски бакты кыйыштырыш керекпи? Багыт бериң дедим. Макен Окулов өзү эски бактардын бардыгын алып атышат. Эскилиги жеттиби түшүнбөй табы. Аны силер реанимировать эте албайсыздар, уже полностью өзүнүн потенциалын түгөндү да, бул баягы бүттү да уже. Арык мындай карып калган койго баягындай мамиле кылгандай кылбай, аны
нардан бери алып таштап эртерээк жакшысын отургузгула. Түү менен жулуп, жерди дезинфекция кылып, жерди макен. Ошо бардык ошол почвадагы немелердин бардыгын жок кылып туруп, анан алардын ордуна сонун азыркы заманбап поликарлик көчөттөрдөн отургузгула. Assalamu alaikum, кандайсыз, ден соолук жакшыбы? Даватка Кыргызстан мөмөлдөр бийлик жаңы болгула бийлик тарабынан сиз айткан заманбап бүтөмтүзөн жери канча чоңдугу 60 Ормонов Багдаватка Кыргызстан мөмөлү дарак болушуна бийлик тараптан жылуу жаңылык болгудайбы? Күтүп атабыз 60. Күтүп атабыз, эми болуш керек. Болбосо болбой калды. Мен дайым эле айтып жүрөм, Кыргызстанда багбанчылыкты өнүктүрүү үчүн бизге тегеле айыл чарбаны өнүктүрүү үчүн азыр бизге 200 миллион доллар керек болуп атат да. Так, анын 35 миллион долларуна көчөт кана кылабыз, питомник. Анан 30 миллион долларуна буровой алып келебиз. 65 миллион доллар болдубу? 65 миллион доллар дагы каналдарды казганы кетиртебиз. Аябай жакшы сапаттуу каналдар казылат. Анан калган 70 миң долларуна ошол бардык райондорго университет ачып туруп, айыл чарба институттарын ачып туруп, ошол жерде ошол 70 миллион долларга дүйнө жүзүндөгү эң да сыккан агайларды алып келип, ошол жерде агроном чыгарабыз. Мына ушул ишти аткара турган болсок, айыл чарба алдыга жылат. Assalamu alaikum, ака дагы бир нерсе сурайынчы, Каражы Качтын уругун каяктан тапсак болот? Жаргалбек Маматкулов, Каражы Качтын уругу мына азыр Каражы Качтардын түүнө барып эле ошол жерден колуң менен эле сыдырып алып туруп, ошону алып келип бир жерге парник кылсаң чыга берет, бирок Каражы Качты отургузуп не кыласың? Анан көрөктүү мөмөлүү дарак отургузгон. Эгерде туугандар силерде тандоо боло турган болсо, же эме отургузабызбы? Баягындай мөмөлүү дарак отургузабызбы, же мөмөсүз жөн эле дарак отургузабыз дегенде, обязательно мөмөлүү даракка Алла Таала көбүрөөк сооп жазат да. Ошону эсиңерден чыгарбаңыздар, туугандар. Так, элик сотек карагат, өрүк, алма канча тиксек болот? Чыңгыз Чөтөев, элик сотик жерге 850 алма батат, карагаттан 5000 батат, өрүктөн дагы 850 батат. Assalamu alaikum, таксыр дары салгандан жол жобосун айта кетин кайсыл малда салыш керек, канча грамм мочовин, кандай дары? Асланбек Сапарбаев, биз эч качан мочовина, селитра, же карбамоз ошогон немелерди салдырбайбыз. Биздин немелер жалаң, биз органиканы пропаганда кылгандык үчүн бардыгыңыздарды туугандар биогумус менен иштегиле деп сунуштайбыз. Биогумус менен, только биогумус менен иштеңиздер. Словно Таксыр Ысык Ата районунда бактыгейин дедим эле. Кымбат эмес, эмне тиксе болот? 5 гектар жер, быйыл 1 гектар. Адылбек Ысык Атага алма, анан баткен гилеси отургуза бериңиз. Чыдап туруп, жакшы сапаттуу көчөт менен баштасаңыз, 1 гектарга 10 миң доллар каражат кетет. Анан ошол багыңызды бир 5 жыл жакшы карасаңыз, анан жыл сайын кийинки гектарыңызга акчаны ошол багыңыз чыгарып берет. Так, саламатсыз, деңиз деңгээлинен 2000 жашайбыз. Алма суралбай келебиз, кандай сорттор бушат? Сейтек Сулайманов, ошол деңиз деңгээлинен бийик жерлерге карагат отургузгула. Мына карагат, мисалы үчүн, алма жегиңер келсе, алманы мисалы үчүн ылдыйдан сатып алып келип жей бересиңер да. Алма картошкада эле нерседе сатып алдың, акчаң болсо, алма жей бересиң. Магазинде деле алма турат, бар жакта турат. А бирок өзүбүздүн жерлерди эффективный пайдаланыш керек да. Мисалы үчүн, азыр алма жешим керек деп туруп, 1 гектарга баягы высокорослый дарактардан отургузуп алсаңыз, алар түшүнгө киргичейин убакыт өтүп кетет да. Канча убакыт өтүп кетет. А эгерде сиз азыр мени угуп туруп, ошол 1 гектар жериңизге карагат отургузуп кое турган болсоңуз, 1 миллион сом коротуп. Карагат. Мына ошол карагаттын түшүмүн 3-чү жылдан сатып баштайсыз. 3-чү жылдан уже 5 тонна, мисалы үчүн 5 тонна, анан барып туруп, уже күчүнө киргенде 5-6-жылы 20 тоннадан бере баштайт.
20 тоннаны 1 эле доллардан сатканда 20 000 доллар акча болот. А быйыл болсо не болду? 250 сом болду карагаттын акчасы. 1 килограмм карагат ошондой баа болду. 250 сом. Так, саламатсызбы көчөт айга кымбат, быйылкы жылы арзандайбы? Элмер Сагынбаев быйылкы жылы дагы, кийинки жылы дагы, одон кийинки жылы дагы арзандабайт. Эгерде биз өзүбүз питомник кылсак арзандайт. Ошон үчүн 0772 20 0000 деген номериме 1000 сомдон акча салыңыздар туугандар. Ошон үчүн ошону салсаңыздар, мына ошол жерде эмне болот эле? Сонун эффект болот эле да. Мисалы үчүн краудфандинг дейт экен буну. Америкада кылат экен, Европада кылат экен, Россияда кылыптыр. Мына Орто Азияда мына биринчи болуп мен кылып атам ошо краудфандингде. Эмне элден акча жыйнап туруп, ошону сонун бир проектке салып, ошону элге дагы пайдасын тийгизип, өзүмө дагы пайдасын тийгизе турган бир ишкана ачтым. Ошону туугандар поддержка кылыңыздар. Нурбек Тимур Файзиевдин 100 000 долларлык шоусуна катышып көрбөпсүз да. Катышабыз чакырса. Ал кандай шоу экен? Барабыз. Тынчтык Жумабекова салам. Алейкум ассалам. Азыркы жаңы чыккан карлик алмаларды эксең сатыш оңой эле болобу? Ооба, оңой болот. Себеби дегенде азыркы биз сунуштап аткан сорттор Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith, Early Geneva, анан Галамас деген. Дүйнө жүзүндөгү мисалы үчүн маркалар болсо, биз азыр мисалы үчүн Hyundai, же болбосо Nexia эгип атабыз да. А мен сунуштап аткан сорттор булар эмне? Mercedes, Toyota, Lexus ушундай сортторду сунуштап атам. Мындай өзүбүзчө айтканда. Сөлжан жерге кирип кетпейби? Биогумуз Сөлжан менен кошо кетеби дейт. Урусбек Искандер уулу, Сөлжанды алып каласыңар. Сөлжанды кандай алып каласыңар? Силер мына узун кылып бурт салгандан кийин бир башынан саласыңар, бул акырын жеп кете берет. Жеп кете берет, бул жакта биогумусу калат. Сөлжан алдыга жылып кете берет. Анан силер ошол буртту барып кайра буруп туруп дагы кык төгүп койсоңуздар, ошол жакка кирип кетет. Сөлжан таза болот. Анан жерге сөлжан кирбейт. Сөлжан жей турган нерсе жок жердин ичинде. Ал эмне бир гана кыкка көнгөн, кыкта жашайт сөлжан. Так, жерди даярдоо боюнча айта кетсеңиз чүй жергесине. Жерди даярдаганда Нурлан Алиев барасыңар дагы жерди конверт кылып туруп 4 жеринен ортосунан 2 килограммдан топурак алып туруп, ошону бир челекке салып аралаштырып туруп, анан ошонун аралашмасынан 2 килограммды алып барып туруп, мына Бишкектеги Манас университетине тапшырасыздар. Ошол Манас университетинде эмне болот? Текшерип беришет. Анан кийин немелерге дагы, паразиттерге дагы текшерип бер дейсиз. Аны текшерип берет. Эгерде сиздин жериңизде паразит боло турган болсо, аны эмне дарылаш керек. Полностью паразитный нематоддордун баардыгын өлтүрүп, неме кылып, анан кийин минералдардан эмне жетишпейт. Ошонун баардыгын биогумус менен, компост менен толтуруп берип туруп, жерди даярдап алып, мына быйыл акчаңар жок, мисалы үчүн бак отургузганы. А силер мисалы үчүн акчаңар бар болсо деле даярдашыңар керек эле да. Силер быйылкы эмени текке кетирбей, жерди даярдоо менен өткөрсөңүздөр болот да. Ошону эске алыңыздар туугандар. 30 жерде эске амал бак бар, кыйыштырыш керекпи? Же жаңы көчөтүндө. Макен Кокулов алып таштагыла ошол көчөтүңөрдү. Assalamu alaikum. Конгрессиздин беденин арасында эксем сунуш кандай болот? Болбойт, Тынчтыкбек. Биз сунуштап аткан көчөттөрдүн ортолугу 2 метр болот. Же 3 метр болот, ортосу да 3 болот. Ал жерге беде, седеба, мака, жүгөрү, эч нерсе экилбейт. Таптаза болуп туруш керек. Таптаза. Ошол жерди курчап туруп, онон көрөк ошонун ичине бир 1000 эме багып койгула, өрдөк багып койгула. Ошол бедени акчасын берет. Ошол жүгөрүнүн акчасын ошол берет. И анан ошол эле кезде багыңардын асты таптаза болуп турат. Рысбек Искандер уулу 1 тонна кыкты 10 килограмм сөлжан 6 айда переработка кылып берет. 10 килограмм алсаңыздар. Эгерде 10 тонна кыгыңар болсо, онда 100 килограмм алсаңыздар, ошол 10 тонна кыкты 100 килограмм сөлжан 6 айда полный переработка кылып берет. Мухаммед Алиев. Алейкум ассалам Муха. Сапаты боюнча бөлүнөбү, кандай кыктан жакшы сапада биомус алса болот?
Амирбек Адинаев бардык эле кыктардан неме сапаттуу биогумус чыга бербейт, туура айтып атасыз. Эгерде кык 2 жылдан ашык туруп калган болсо, ал кыктан биогумус деле чыкпайт, ал жөн эле компост болуп калат. Ошон үчүн кыктын эмеси багында мөөнөтү 2 жылдан ашпаш керек жатканына. 4 айдан өткөн болуш керек. 4 айга чейинкисинде ал жерде бар жок багындай газдар бар, багындай метан, бутан деген аммиак бар ошол жерде. Туздар бар, тяжелый, ошолор чыгып кетиш керек, жуулуп. Анан 4 айлык кыкты бир сыйра мачт этип туруп эле анан сала бересиздер. Так. Рахмат. Карлик жаңгак көчөттөр болобу? Болсо каерден алсак болот? Карлик жаңгак көчөттөр Ошто дагы сатылат, Бишкекте дагы сатылат. Туугандар, ошон үчүн кимде эменин ссылкасы бар. Биздин Telegram каналдарыбыздын. Ошону таштап койгула, туугандар. Мына мен дагы азыр карайынчы. Так, мына бар экен, мына таштадым. Туугандар, мына ушундай карлик жаңгак көчөт издеген эле адам болсо, же болбосо жакшы уй издеген болсо, же кисар кой издеген болсоңуздар, же болсо дыйканчылыкка урук керек боло турган болсо, мына группаларга кирсеңиздер, биздин группаларда ошол жерде байма-бай өзүнүн продукциясын реклама кылып турушат. Бардыңыздарды ошол жака чакырам, туугандар. Аллах разы болсун, Абдуллага, мен суроом аябай жакшы түшүнүп бердиңиз. Ушул сөз жанды өндүрүү боюнча окуса болобу, окуп түшүнүп алып баштаганы дейт. Эми Тагайбек Ажыбаев, бул эми сиз баягы уйду үйрөнүп алып баксамбы дегенге эле окшош да бул. Коркпоңуз, Сөлжан дагы бул жаныбар деп элестетиңиз. Чөбү болсо, суусу болсо жашай берет, мага сүт бере берет деп элестетиңиз дагы, ошондой кылып бага бериңиз. Бунун эч кандай немеси жок. Анан ооруп калат, мисалы үчүн. Сөлжандан буну баягы профессорлорубуз бар группада, ошолордон сурап алабыз. Ооруп атат деп, Сөлжанды сүрөткө тартып, группага таштай турган болсок, аны бер, муну бер деп эле бир баста айыктырып берип коет. Бул Сөлжандар кислотности көбөйүп кетет, ошол маалда эле оорубаса, калган маалда булар иммунитети аябай жакшы. Сабыр уулу, кивини мен билбедим точно. Болсо керек деп ойлоп атабыз да, кивини. Кудай кааласа көчөтүн аракет кылабыз алып келип. Эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ошону кивини мына жүзүмгө окшош эле болот дейт го. Жүзүмдөй эле выдерживать этетмиш. Суукту дагы, ысыкты дагы неме болсо алып келип эгип коюшубуз керек. Өзүбүздүн киви болсо өтө жакшы болот. Мен 20 жылдык гилес бак бар дейт. 30 кадамда бүргөн дайылына арасынан ооруп жаткандарды не кылсак болот? Делмурат Элесов ошол ооруп аткан бутактарды кыркыш керек. Кыркып, тамырын казып көрүп туруп, ол жерде мисалы үчүн эгерде жирафчина же бир нерсе болсо, ошолордон да кыркып туруп, жалбырагынан, бутагынан, баягы ооруп аткан жерлеринен полный пакетке салып туруп, ошону мына немеге Түрк университетине алып келип, ошону тапшырыш керек да. Зыянкечтер менен күрөшүү деген факультети бар. Ошол жерге алып келип тапшырсаңыз, Элмурат, ошолор полностью айтып берет эмне болуп атканын. Дарылап эле койсо, өзүнүн эле дарысын тапсаңыз, неме айыгып кетет да. Мисалы үчүн биз азыр эгерде башыбыз ооруп атса, бутубузга маз койгондон не пайда да? Биз себеби дегенде аны билбейбиз, кайер ооруп атканын, дарактын. Аны анализ аныктап берет да, эмнеси ооруп атканын. Салам алейкум. Гала поликарп көчөт канчадан? Бизде гала жок. Алып келтирбейбиз галаны. Бизде Golden Delicious, Granny Smith, Галамасты айтып атасыз, аны дагы көчөтү 300 сомдон. Талабек Асанов жерди кантип дезинфекция кылат? Өзүнүн дарылары бар. Биологический дарылары бар. Фитофлора, фитотоп деген ошондой эмелер бар. Буну Турсбек Турсуналиев деген агайыбыз бар, ошодон сурайсыздар. Анын үчүн группага киришиң керек да. Группага киргиле, ошол жерде фитофлора боюнча өтө көп маалымат бар. Салам алейкум, Абдулла мырза, айылда 20 сотук жерим бар, 1 миллион сом менен эмне иш башlasam болот, эрте киреше ал үчүн токтогулда дейт. Билбейм, 20 сотук жерге 1 миллион сомго токтогулдун баардыгын кыгын топтоп туруп, ошол жерге биогумус багып коюңуз. Анан биогумустун жолдун четине чоң кылып жазып коюңуз, биогумус сатылат деп. Үйүңүз трассага жакынбы?
Анан аяққа бияққа өткөндөр биогумусуңузду сатып алып кете беришет. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Сизде эмне бак бар, канча гектар? Мунарбек Алим Бубаев, мен дайым эле айтып жүрөм, менде багым жок, менде болгону 5 сотик баткен гиласым бар. Болду. Бизге ошондой кичине жер тийген, биз ошол жерде бак кылып алганбыз. Айылыма барсаңыздар, үйдө кокон гилас багымды көрсөтөмүн. Куда кааласа, аракет кылып атабыз. Азыр 30 адырдан 3 гектар жер сүйлөшүп атабыз. Кудайым буйруп насысы, ошол жер чечилип кала турган болсо, жеке менчик жер экен, сатылат экен, ошону сүйлөшүп атабыз. Анан кийин өзүм багыма чакырамын. Мына быйыл Кудай кааласа, мына Багдабадты жакшы өткөзүп келейин. Багдабадты жакшы өткөзүп, элдин бардыгын колдон келишинче ойготуп, ошол жерде телеграм группага дагы адамдардын бардыгын топтоп эме алгандан кийин, анан кийин ошо Багдабадты Кудай кааласа телевизор аркылуу кылабыз иншалла. Ошондой спонсорлор чыгып атат. Телевизордан эле бардык райондорго күнүгө байма-бай ошо айыл чарба боюнча эмелерди берип турабыз Кудай кааласа. Мына азыркы боло турган Багдабадка ушул 40 райондо, анан кийин чоң шаарларда болот. Общий 50 жерде өткөзөбүз. Ошол жерлерге бардыңыздарды чакырабыз. Эгерде колуңар бош болсо, убактыңыздар бош болсо, биринчиси Исфанада болот, экинчиси Баткенде болот, анан кийин Кадамжайда, үчүнчүсү, анан кийин Кызылкыяда, төртүнчүсү Нокатта, ошентип анан эң акыркы эмеге чейин Нарындын ат башына чейин барабыз Кудай кааласа. Мына көрөбүз, климатына карап кете берет да, мына жаз кайсы жака жаз менен кошо кете беребиз. Жаз каерге биринчи жете турган болсо, ошо мына мисалы үчүн биринчи Баткен, анан кийин Ош, анан Жалал-Абад, анан келайтып Таласка киребиз. Таластан анан кийин көлгө барабыз, көлдөн Чүйгө келебиз, Чүйдөн анан кийин көлгө барабыз, көлдөн анан кийин Нарынга барабыз. Ошондой распорядок менен жөнөйбүз Кудай кааласа. Ошон үчүн бардык райондордогу биздин Борбор Азия багмандар биримдигинде группалаштар, ошол азыркы WhatsApp группамдагы бардык жарандардын бардыгын айтамын. Туугандар, өзүңөрдү азыр мына ушул эмени таштаймын. Мына видеону бардык телеграмга таштаймын, WhatsApp группаларга таштаймын. Туугандар, ушул менин видеомду бардык ушул WhatsApp, Twitter, Контакт, Instagram көчүрүп алып бардык элге таркатыңыздар. Багдабад болот. Багдабад быйыл Кудай кааласа өзгөчө болот. Бунусунда Кудай кааласа ошол жерге барып, жергиликтүү эл сүйлөйт. Биз угабыз. Биз угуп, ошону ар бир силердин сөзүңөрдү жаздырып YouTube'ка чыгарабыз. Азыр Марва ТВ менен сүйлөшүп атабыз. Марва ТВ ошол 50 күндүк даватыбызды Кудай кааласа өздөрү оператор жөнөтүп, полностью тартып беребиз деп атат. Азыр ошол операторлордун барыш келиш, ошол жол кире тияк бияктарын азыр спонсор издеп атышат экен. Эгерде Кудай кааласа спонсор чыгып кала турган болсо, ошолор чоң телевидение менен барып, ошону тартып, мына былтыркысын мындай мен өзүм эле бир телефонум менен барып келдим эле. Бунусунда уже масштабныйраак кылып, чырайлуу кылып сүйлөп, баягы ар бир суроолорду мисалы үчүн отдельный TikTok кылып, ошого жоопту дагы TikTok кылып чыгарып, ушунчалык мындай Багдабадтын көркүнө чыгарабыз деген ойдойбуз. Туугандар, бул эми шайлоо эмес, бул агитация эмес, бул туугандар, бул деген күжүрмөн эмгекке чакыруу, кыргыздарды бир жакшы бир багытка багыттоо. Азыр мына өзүңүздөр билесиздер, мен дайыма айтып жүрөм. Кыргызстанда азыр 1.300.000 гектар жер бар, иштетилип аткан. Ошонун 600.000 багара болсо, 600.000 багарага биз бара элегибизге 30 жыл болду. Кайрак жерди такыр иштетпей койгонбуз. Анан 700.000 сугат жердин тең жарымынан көбүндө беде, экспортсет, баганда көп жылдык чөптөрдү отургузуп койгонбуз. Ошол учурда биз болгону 300.000 гектар жерди иштетип атабыз да. Адан сырткары азыркы мен айтып аткан 1.300.000 гектар жерден сырткары дагы жайыт болуп жазылып калган айылдын эле түбүндө жерлерибиз бар. Ал жерге же мал жая албайбыз, же кой бага албайбыз. Ал жерде себебинен чөп чыкпайт. Уже малдар ал жерде аяка өтүп, бияка өтүп, Союз кезинен бери тебелеп атып,
ошол 50-жылдардан бери. Ал жердин немесин эрозия кылып таштаган да, кадимкидей чөп чыкпай турган кылып таштаган. Мына ошол чөп чыкпаган жерлерге жанагы мен айткан 100 буровой установка алып келе турган болсок, ошо буровой установкалар менен 1.300.000 гектар жерди бак кыла турган болсок, анан кийин берактагы азыркы мен айткан дагы иштетилбей турган 1 миллион гектар жерди кошо турган болсок, бизде 2.300.000 гектар бак болот. Бул жерде эң эле аз дегенде 3 миллиард дарак отургузулат. Мына ошол 3 миллиард дарактан ар биринен $10 эле киреше көргөнүбүздө, не Кыргызстанда жыл сайын 30 миллиард доллар киреше көрүп турабыз. Мына ошол 30 миллиард доллар кирешени не кылат экенбиз? Пайдаланабыз бардыгыбыз. Ошон үчүн туугандар, мына эфирден пайдаланып айтып кетейин, Багдабадка өзүнүн районуна спонсор болом дей тургандар болсо, чыгыңыздар туугандар. Мына кече бир Тыныбек деген инибиз бүгүн мен WhatsApp группаларга жөнөттүм, ошонун салган $100 салыптыр. Абдулла Ташевич ошо менин үй бүлөмүн атынан бир районго ошол бир күндүк расходуңарды айтыңыз дедилер. Ошол бир орто эсеп менен 5-6 миң акча кетет десем, ондо $100 сизге сал берейин деп ошону сал бериптир. Эгерде ким өзүнүн районуна демерчи болом дей турган болсо, мына айтып деп, мына личкама чыгып, мен менен кабарлашып, мына мисалы үчүн Каракулжа районунун бардык Багдабадына мен спонсорумун дей турган болсо, мен ошол жерде калың журттун астында чыгып туруп айтамын. Мына Саттиев Нурланбек деген инибиз, мына ошол активист өзү Ошто жашайт деп мисалыга да. Мына ошол Каракулжа районунун спонсору. Мына биздин бул жерге келип Багдабад кылышыбыздын чоң спонсору ушул деп айтып коебуз, Кудай кааласа. Эми барган жерибизде Кудай кааласа, мына район акимдери, ошол рубардын начальниктери бардыгы бизге кол кабыш кылыш керек да. Булардын кызыкчылыгында эл иштеп кетсе, саясаттан чыгып кетсе, эл бардыгыбыз мисалы үчүн мээнет кылсак, иштесек, бул деген мамлекет үчүн эң чоң зор иш болот да. Бул деген мен өзүм жеке каражатым менен ошол 5 жылдан бери ошо Багдабад кылып келе жатамын. Менин кылган иштеримде, документациямда мисалы үчүн канчалаган акча кетет, неме болот, бардыгын алхамдулилля өзүм көтөрүп келе жатам. Мына жардамчы балдар мисалы үчүн колунан келишинче акча салып атышат. Абдулла Ташевич Багдабадка иштетип коебуз деп. Аларга дагы терең ыраазычылык, мына менин идеямды колдоп, ушулар мага көмөк берип атат да. Бул деген эң сонун иште бак отургузууга. Мисалы үчүн биз билбейбиз эми качан биз азыр сүйлөп атам, таң атыкча мен бармынбы, жокмунбу, бир гана Алла билет онучу. Бирок ошол силердин 1 сомуңар мисалы үчүн, 1000 сомуңар, 10.000 сомуңар же 20.000 сомуңар ушу Багдабадка иштеп кала турган болсо, бунун деген эбегейсиз сообу. Алла субханаху ва таала өзү эсептеп алат ону. Мисалы үчүн Багдабаддын сообуна илешсеңиздер, ошол адамдар ошол силердин мага берген күч демиңер менен башка бирөөлөр угуп бак отургузган болсо, ага сообуна шерик болосуздар. Бул деген эбегейсиз бир иш да бул. Бун жумуш дейт бунучу. Мына ушундай ишти бизден колубуздан Алла алып атканына, бизди ушундай ишке кабыл кылганына биз шүгүрчүлүк келтиребиз. Кудайга шүгүр, мен чексиз бактылуумун. Алхамдулилла шүгүр. Башка бир мындай нерсени мисалы үчүн кеп адамдарды эмне кылып коюп атат, бир пылесосту мактатып коюп атат, бир саясатчыны мактатып коюп атат, кечке бир немени партияны мактатып коюп атат, же бир болсо бир щетканы же дагы бир балени мактатып коюп атат. Жок, мен Алла субханаху ва таала эң фазилеттүү иштердин бири болгон бакты мактатып койгонуна Аллага шүгүр дейм. Туугандар, ушул биздин ишке бардыңыздар, шерик болуңуздар. Багдабадка ким мен менен чыгамын, Абдулла Ташевич ошо жаныңызда 50 күн бирге боломун, мен дагы элге айта турган сөзүм бар десеңиздер, биз жол ачык. Дайыма келип кошулуп, же болбосо мен мына өзгөн районну полный өзүм сиз менен кыдыра аламын, же мына Ош облусту кыдыра аламын, же Баткенди кыдыра аламын, жанымда болобу дей тургандар болсо, мисалы үчүн Нурбардын начальниктери болсо, же болбосо бир ошондо айыл чарба
жаатында бир зам министри болобу, же кандай бир эме боло турган болсо, же мурунку министрлерби, келгиле туугандар, бирге барып бактабат кылайлы, элдин көзүн ачайлы. Ошол жерде выездной, мисалы үчүн мен залда отуруп бирөөгө кеңеш берип аткан болсом, силер не жери бар адамдардын ошо жерине барып туруп ошол жерде мындай насаатыңарды айтып ошентип иштесеңер болот да. Өтө жеңил бунун баардыгын кыла турган. Болгону ошол жүрөктөн чечим чыгарыш керек. Гилас бак бар, 1,5 гектар куруп жатат. Элмурат Ильясов, ошону мен айткандай кылыңыз. Анализден өткөзүңүз. Шаардын көчөлөрүндө директорду кыйып салып, ордуна мөмөлүү бактар тизсе болобу. Руслан Базарбаев шаардын ичинде загазованность да, өткөндө мен да жаздым эле ушуну. Бирок кийин ойлонуп көрсөм туура экен, ошол көп адам замечание кылды. Загазованность бар бул жерде, анан кийин мөмөлүү дарак эмес, наоборот салкын, ошол абаны тез тазалай турган дарактар чыккан азыр. Мисалы үчүн вечно зеленый шамшит деген бар. Ушундай сону магнолия деген дарактар бар, ошолордон алып келип отургузушубуз керек шаардын ичине. Биогумусту көп берсе зыян болбойбу, ошону айтып коеюн. Биогумусту көп берсеңиздер, мисалы үчүн пиязды, сабизди, эмелерди мисалы үчүн күйдүрүп коюшу мүмкүн, бирок даракка көп зыян бере албайт. Каракөл шаарында чет жагында 20 жерим бар, бак тиземби деген кандай мөмө болот дейт. Каракөл шаарында Каракөл Мистенин ордуда. Мисте же бадам отургузгула, Каракөлгө сонун болот, же баткен гиласи отургузгула. Кумдак жерге кандай нерсе айдасак болот? Салам алейкум. Кумдак жерге тузу бар болсо, ошол жерге крыжовник отургузгула, өтө сонун болот. Анан кумдак жерге сабиз жакшы болот. Анан жеринде керексиз чөп-чар кантип жок кылам, дезинфекциядан болот. Нургүл Адил кызы, ошол жерде эгерде органически тазалайм дей турган болсоңуз, чоң клёнканы аласыз да жабасыз, 10 клёнканы жапсаңыз, 1 ай турганда эле ошонун тамырына чейин чирип жок болуп кетет. Органика тазаланат ошондо. Окул ата деген шоу дейт. Макул, катышайлы. Салам алейкум Абдулла Ташевич. Ва алейкум ассалам. Так, салам алейкум байке. Бир эле көчөттүн 1-чи, 2-чи, 3-чү сорту бар дейт го, ошол 1-чи сорту кантип билебиз дейт. Максат Мамытканов. Эгерде бир көчөттү мындайда ал жерде маркировка келет да. Мисалы үчүн маркировкада ошол жерде баягы көчөттүн мына толщинасы болот да. Мисалы үчүн көчөт эгерде 1 жылдык көчөт болсо, өзүнүн определенный мындай ширинасы болот. Эгерде мындай сөмөйдү мындай салып көрсөңүздөр, эгерде диаметри чыкпай калса, значит бул 2-чи сорт же 3-чү сорт. Ошентип эле билип аласыздар да. Баягындай нода сүрүү эмеси менен чыгып калат. Салам алейкум Абдулла Ажике. Алмак ашпырттарды кайсыл айда кыйсырса болот көлдө? Азыр сал эртерээк. Салтанат Усубекова. Мына күндүзү +10, түндөсү -10го түшпөш керек да. Эгерде азыр 40 кое турган болсоңуз, Салтанат ошол жерден неме болот дагы, мындай муздайт дагы, ошол жериңиз анан кийин инфекция кирет, же болбосо муздап калган жерден тамырга түшүп кетип туруп бузулуп калат. Ошодон көп ооруйт бактарактар. Салам алейкум. Көп. Мунун кайсы күндөрү эфирге чыгасыз? Рысбек Искендер уулу, Куда кааласа эми тез-тез эле чыгып турабыз. Багдабадка чыксак күнүгө бир маал чыгабыз иншалла. Люфиниса Газиева, саламатсызбы? Жаңгак эксем деп ойлоп жатам. Кандай түрүн сунуштайсыз? Кайрак жерге эксек тамчылаган сугары болуш керекпи? Көчөт кайдан алсак болот? Люфиниса Газиева, эгерде жаңгакты Ош тарапка эге турган болсоңуз, Ошто сатат жаңгак. Ишкабанда ошол жерде логический борбор бар. Элдорадо Грант деген ресторан жанында. Ошол жерден аласыз. Капельный кыласыз обязательно. Анан мен сунуштайм ошол Фроннер деген сортун отургузса жакшы болот чандилерден. Себеби дегенде суукка туруктуу сорту Фроннер. Малина Карабалтада түшүм алам. Биогумус кандай? Максат Мамаканов, өтө сонун болот. Малинага, карагатка, брусника тегеле бардык ушул ягодаларга өтө сонун болот. Абдулла ака, сиз эски көчөттөрдү жок кылгыла деп айтып жатасыз, кийин кайра ушул сорттор таппай калбайбызбы? Болсунбек Адамбаев, туура айтып атасыз. Бул көчөттөрдү биз жок кылбайбыз.
буларды дагы не кылабыз, өзүбүздүн ички потребленияга ошол көчөттөрдү болгону тамырын өзгөртүп коебуз да. Тамыры 106 болот. Азыркы тамыр эмес, сильнорослый эмес. Среднерослый тамырга отургузабыз дагы, ошол эле крипсон, стар крипсон, ошол алмалар бар. Биз азыр мисалы үчүн Жанатан алма бизики деп тополоң кылабыз да, Болсунбек. Жанатан алманын өзүнүн аты Джонатан деген алма. Джонатан. Анан Крипсен деп баягында кылтабызга баягы кара кочкол Крипсен деп. Крипсон алманын өзүнүн аты Стар Крипсон. Ал дагы Америкадан келген. Азыркы отургузуп аткан сорттордун бардыгы Америкадан келген. Эң сапаттуу алмаларды Америкада чыгарышат. Карлик көчөттөрдү кай жактан алса болот, маалымат берип кетсеңиз. Карлик көчөттөрдү Бишкектен, Оштон аласыздар. Анан кийин мына Telegram скачать этип туруп группага кирсеңиздер, ошол жерде көчөт саткычтар ошол жерде отурат. Ассаламу алейкум, эртеп бышкан алма көчөт кайдан алса болот. Кубат Осмоналиев, ошону биз дагы азыр баш катырып атабыз. Кудай кааласа, өзүбүз питомник кылсак, биз ошондой эрте быша турган алмаларды өзүбүз улап чыгарып берет элек. Азыр айта албайбыз. Ассаламу алейкум, биогумустун баасы канчадан? Кетилечек Усубалиев 1 гектарга 7 тонна салынат биринчи жылы. Экинчи жылы 3 тонна, үчүнчү жылы 2 тонна, төртүнчү жылы 1 тонна салынат. 1 килограмм биогумустун баасы 25 сом. Аллах разы аке. Рахмат. Помидор огурчтары оптум кайдан тапсам болот? Алтын Муканов, биз дагы ушул проблеманы ойлонуп жүрөбүз. Кудай кааласа, помидор огурчы уруктардын бардыгын өзүбүз чыгарсакпы деген ойлор бар. Атак Ош базарда бар экен. Эменики, голландскийлер. Реал органикада көзкараш кандай? Бешен билбейт экенмин Реалды. Ассаламу алейкум, менин огородумда 5 жылдык жаңгак бар, ошонун арасында карлик жаңгак көчөт эксем болобу дейт. Чынтемир Сыдыков, эч нерсе экпей эле коюңуз, эми болду, эгип коюпсуз, ошол өссүн эми. Реал органикада көз карашыңызды билдирип койсоңуз. Билбейт экен Бешен, мезгил. Ассаламу алейкум, кандайсыз? Абдулла ака, биогумус канча убакыт турса күчүн жоготот баштайт? Биогумус эгерде өзүнүн шартын подвалда мындай влажный немеде турган болсо 3 жыл тура берет экен. А эгерде мындай какыраган күнгө чыгарып койсоңуздар, уже 3 айда уже жараксыз болуп калат. Ассаламу алейкум, хык иштетсе болсо сөзүнөн өлүп калбайбы? Иште болсо менен көп чыгат, орустар бекер берем, ошону кандай иштетсем болот? Курманбек Накишев, сиз мага личкама эмес, WhatsApp номеримен жазсаңыз 0550 20 0007. Мен ошол жерде сизге жооп беремин. Видео сабактар бар, ошону жөнөтүп коем, тез үйрөнүп аласыз. Затхан жерден малина сатып алып, тамырларын майдалап, кыркып анан бир идишке сээп, 10 штуктан көчөт өндүрсө болот экен. Үйдө кышта өндүрсөм дейм дейт. Болсо керек, Расул. Бирок баягы немелерди кандай десем, мында чайлайт го, малина өзү. Ошолорду ажыратып алса деле, мисалы үчүн бир көчөттү отургузса, экинчи жылы ошол жерден 4-5 көчөт чыгат. Мисалы үчүн 10 миң отургузсаңыз, кийинки жылы сиз уже 100 сомдон эмес, 50 сомдон эле сатып берсеңиз, бир 20 миң көчөт. Өзүңүздүн көчөт салган акчаңызды чыгарып аласыз. Соңку группага кантип кошсак болот? Telegram скачать этиш керек, Кадырбек. Анан кийин эмесин ссылкасын өдөгө таштап койдум. Мына эфир бүткөндөн кийин таап кошулсаңыздар болот. Ассаламу алейкум, көчөт кичине арзандатпайсызбы? Мальда Зиябекова, мен быйыл болбой калды, Кудай кааласа. Келерге аракет кыламын, келерге уже эме кылбайбыз, баягындай. Багдабат эмес, уже келерге көчөт менен заниматься этебиз, уже реальный помощь болот да элдерге. Азыр мисалы үчүн турецкий алмаларды 230дан сатып атабы, биз ошол алмаларды 190дон алып келип беребиз, Кудай кааласа. Быйыл акча жок болуп калды. Эгерде кимде мына азыр эфирди көрүп атканда кимде азыр $85 миң болсо, мен формировать этип бир КАМАЗ көчөт чыгарып койгонмун, түрктөргө заказ берип. Биз азыр кармап турабыз, бир 10 күндөн кийин ошол балким 15 күндөн кийин башка бир клиенттерге сатылып кетет да. Ошон үчүн эгерде акчаңар болсо,
барып ошол көчөттү алып келсеңиздер болот. Алып келип туруп өзүңөрдүн айылыңарга арзан берсеңер болот да. Мисалы үчүн эмелер гиластар 300 сомго айланат. Эми жакшы гиластар да булар, высший сорт. Ошондой гиластар $5 сатылып атат. 100 сом арзан болот. Анан алмалар 230 сом сатылып аткан алмаларды 190 сомдон берсеңер болот өзүнүн баасында. Өрүктөр дагы ошондой арзандайт да. 200 болуп калат өрүктөр, сливалар мисалы үчүн 180 болуп калат. Бардыгын арзан кылып алып келсеңиздер болот. Өзүңөрдүн айылыңар үчүн, өзүңөрдүн элиңер үчүн кылган жакшылыгыңар болот да. Мисалы үчүн мен бир бай болгонумда, мисалы үчүн бир Бабанов болгонумда, же Салымбеков, же Райым Миллион болгонумда, мен өзүмүн элим үчүн, мисалы үчүн мен элим үчүн ун берип атам, элим үчүн неме багында резиновый тапочка бердим, андай кылдым, мындай кылдым дебейт элем. Мен мына элиме азыр мисалы үчүн существенный помощь кылып коет элем да. Көчөттү алып келип, мына тууганым отургуз мына көчөттү, мына доллар менен мынанчадан болду, 3 жылдан кийин мага акчасын берип кой дейт элем. Же болбосо бөлүп төлө деп туруп 5% ошол элге кылган жардам болот да. А бул деген мына унду берди, мисалы үчүн отурдук, жеп койдук, анан кайра эле Райым бизге ун бердиби, эмне деп кекетип атат, бизди Райым ун берип алып, же Салымбеков эмне деп кекетип атат деп ушинтип сүйлөп баштайбыз да. А эгерде көчөттү берип кое турган болсо, көчөт эшиктен чыкканда эле пешенесине урулат. Мына көчөттү мага Аскар Салымбеков берди эле, же болбосо мынаны Өмүрбек Бабанов берди эле, же болбосо мынаны мага Шаку берди эле, же Азамат Арапбаев берди эле, же Төрөбай Зулбукаров берди эле, же Асылбек Жээнбеков берди эле деп дайыма эсинде болот да. Ошон үчүн мен байларга айтат элем, байлар, эгерде жакшылык кылам десеңиздер, ошол көчөт алып келгиле. Көчөт алып келип эле эми эптеп эле для галочки эмес, көчөттү алып келгенде именно Борбор Азия багбандар биримдиги менен согласовать этип, биз айткан питомниктен алып келип берсеңиздер, ошодон эл аябай пайдаланат да, пайдаланып бак кылып алат, сонун жетишкендиктер болот. Абади абад бул кете берет, тынбай дуа кылынып турат буга. Мисалы үчүн анча мынча каталчылык кылган иштерибиз бар, өзүбүз билебиз аны, туурабы? Ошонун баардыгы жуулуп кетет эле да. Мына азыркы Кыргызстанды өнүктүрөм деп оозунан көбүк чыгып, жөнүнө майкасын жыртып аткан байларга айтам, садаң кетейиндер, өнүктүрөсүңбү Кыргызстанды? Мага кел, мен сага программасын түзүп берем. Кандай кылышты? Өзүңүн айылыңа жардам бергиң келеби? Спорт зал салып эле, анан экөөнү бири-бирине салып эле, кажыштырып эле, греплингден бокс кыла бербе сен, онун өтпөйт уже. Ким тренировка кылгысы келсе, залы жок эле, жөн эле тамаркада эле кылып ала берет тренировканы. Анан көрөктү баг отургузайлы, анан көрөктү суу чыгарайлы, анан көрөктү ошол жерге холодильник салайлы, завод салайлы, варенье пышырайлы, ушулардын бардыгын реализация кылып элди багайлы. Ошону аракет кылалы. Анан кийин жөн эле отуруп алып эле, анан мынантип эле баягы кичинекей тарелка сууну куюп алып эле, анан ошондо эле мынантип деңизде толкун кыла бериштин кереги жок. Силердин ким экениңерди элдин баардыгы билип калды. Силер азыр элге эмес, өзүңөрдүн келечегиңерге иштегиле. Силер канчалык азыр элге жардам берем десеңиздер, мына бизде мисалы үчүн азыр эмне жетишпей атат? Бизде сапаттуу көчөт жок. Бизге деген суу жетпей атат. Каналдарды казганы бизде каражат жетпей атат. Туурабы? Туура. Мына бизде мисалы үчүн ошол огороддорду тоскону сетка жетпей атат. Ушулардын баардыгын силер жасап бергиле. Эл ошону көтөрүп кете турган болсо, байый турган болсо, силердин байлыгыңарга элдин көзү кызарбайт. Биз деле болуп калдык, Кудайга шүгүр, мейли болду, жүрө берсин дейт. Ошон үчүн байлар эми акчаны басып алып эле жатасыңар. Бул жаңга ишенич жок экен. Көрдүңөр пандемияда кандай менмин деп. Туурабы? Миллиарддарды кармаган адамдар өлүп кетти. Туурабы? Бул жаңга ишенич жок. Ого, эч кандай гарантия жок экен. Бир жакшына мисалы үчүн 15 жашар балдар өлүп калып атат. Өлгүсү келбесе 100гө чыкканда өлбөй жүрөт. Бул дагы Алланын берген бизге ошол ар бирибизге өзүнүн керемети. Мисалы үчүн Азраил биз чөп чапканда карабайт экен. Мисалы үчүн биз чөп чапканда карабайбыз да, узун чөп, калта чөп чаба беребиз, кыска чөппү
картылдатып ура беребиз. Азыр эл дагы ошондой экен. Чоң кичинесине карабай алып кете берет экен. Ошон үчүн мен жашмен, мага убакыт бар, ана мен кылып коем дебеңиздер. Кайрымдуулукту азыр мисалы үчүн 10 сом тапсаңыздар, 1 сомун кайрымдуулукка бергиле. 100 сом тапсаңар, ошонун 10 сомун кайрымдуулукка бергиле. 1000 сом тапсаңар, ошонун 100 сом бергиле. Мына акыретиңер түзүп алды. Азыр мен бардыңыздарга айттым. Садан кетейин кыргызым, эсиңе кел, ойлон. Мына 1000 сомду мисалы үчүн bir 1000 сомго bir 2 киши отуруп чай ичип коюп атат азыр. Ошо питомникке бер деп атам. Питомникке бер. Ал акчаң дагы жоголуп кетпейт, безвозмездно болбойт. Ал акчаңы кайтарабыз. Көчөт менен кайтарабыз. Көчөт аласың. Азыр дүйнө жүзүндө мисалы үчүн ошол краудфандинг менен чоң заводдор курулуп атат. Миллиарддаган акчалар жыйнап адамдар өзүнүн мисалы үчүн эл үчүн чоң электрический подстанцияларды куруп берип атат. Чоң баягындай дамбаларды куруп ошол жерге свет чыгарып мына өзүнүн немесине мамлекетине жардам берип атат. Келгиле туугандар, эмне 1000 сом үчүн силер жыгылып калбайсыңар. 0772 20 0000 деген номерге салып койгула акча. Мына азыр номерин жазып коемун. Эфирди бөлүшүп тургуласыздар. 0772 20 0000. Бул номерди единый кылып койгонмун. Бул номер менен эмне бардыңыздар кирсеңиздер болот. Бардыңыздар кирип туруп, бардыңыздар кирип ошол жерге кааласаңыздар эл сом менен которуп койгула. Кандай которулуш керек болсо мага айтсаңыздар, мен номерин берем. 16 435 бекен ошондой. Эл сомдон эл сомго которгондо. Терминалдан болсо мына ушул номерге саласыздар. Келгиле биргеликте иштейли, биргеликте кылайлы. Эмне биз американецтерде эмнебиз кем, башка эмне обязательно башка бирөө кылып бериш керекпи бизге? Биргеликте аракет кылайлы. Мына көрдүңөр, президенттен президентти кууп атабыз. 33 жолу премьер-министрди алмаштырдык. Саны жок министрлер келди, неме кылды. Булардын бардыгы эмне кетти, эмне келди? Себеби дегенде биз өзүбүз оңоло албай атабыз да. Биз өзүбүз иштешибиз керек. Биз өзүбүз иштеп, бир мээнет кылып, пешене тер кылып, ошо акча таап, ошо аракет кылмайын бизге келбейт. Мунун бардыгын бирге кластер деп коет да. Кластерлик режим менен кооперативдерди түзүп туруп, уюмдашып, жааматташып туруп иштесек, ошондо майнап чыгат да. Так, суроолорго жооп берели. Так, Асхат Алиев мага тийишип атат укам. Мезгил дейт. Алыкул жана мезгил, красавчик. Салам алейкум, кандайсыз? Таксыр, мамлекеттин колдоо болуп жатабы даватка? Жоке, мамлекеттен эч кандай колдоо боло элек бак даватка. Ошо сүйлөп турганыбызга сүйүнүп жүрөбүз. Камап койбогонуна сүйүнүп дегендей. Салам алейкум, Ысык көл областына Кызыл Суу айылына эмге тиксек болот? Ысык көл, Кызыл Суу каякта эле? Бердибек, кайсы райондо айтып койсоңуз? Кызылкыя Кадамжайга качан келесиздер? Кызылкыя Кадамжайга ушул январдын этеги барып калабыз. Бардыңыздарга айтыңыздар, тууган уруктарга, Кудай кааласа, чоң жыйын болот. Ассаламу алейкум аке, Алла разы болсун. Сизден да разы. Качан келинди пландаштырып жатасыздар бактабатка? Адилбек, февралдын баш жагында келип калабыз, Кудай кааласа. Күндөр чыгасыздар, рапсен айтып коюңуз. Амирбек Адинаев, ошол 2 күндөн биринде ушул саат 7-лерден кийин чыгып атабыз. Беде эгилген үлүш жерге алма эксе болобу? Болот. Бирок бедени бузуш керек. Бедени бузуп туруп, себеби дегенде биздин бактардын асты таза болуп туруш керек да. Баягы даракка жакын жайганышкандыгы үчүн жердеги чөпкө күн тиет дагы, күн поглощаться этет дагы, алманын түбүнө түйүлгөн алмалар бышпай калат. Ошон үчүн жер теп-тегиз болуп туруп, чаңы чыгып туруш керек да. Күн тийип туруп, ошол жерден мындай эффект, мындай чагылышып туруп, алмага тийип, алманы пишириш керек. Ошон үчүн биздин көчөттөрдүн, поликарлик көчөттөрдүн ортосуна эч нерсе эгилбейт. Мен азыр кирдим түз эфирге, Бегабат, бул кандай түшүндүрүп келсеңиз дейт. Жибек Узакова, Багдават деген бул элди бак отургузууга чакыруу амалына кирет. Ошол биз ошону Багдават деп атап алып, элди ошол жакырчылыктан чыгаруу аракетиндебиз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, туугандар. Ва алейкум ассалам.
Так, Бағдават. Шындай түз эфир сон болып тұр. Мұндай консультация өте керек дейді. Жібек Ұзақова, рахмат. Ассаламу алейкум. Жасағаныңыздан береке табыңыз. Рахмат. Сізден шабдалының қанша түрі бар? Бүбісайра Көкілова, бізде шабдалының 5 түрі бар. 5 түр нектарин бар. Азыр таңдап атабыз, ошолордун арасынан эң жакшыларын жакында озвучить этебиз, Кудай кааласа. Быйыл 200 миңдик тоок өндүрсөм дейм, анан 100 миңге той, 100 миңге жем алып, анан кочкор баксам дейм. Ниетиңизди берсин. Кочкорлордун кыгын биогумуз кылсам дейм, 200 миң тоок жетилдириш үчүн канча расход болот, ушул бизнесте кандай дейсиз? Расул Кандазаров, колдоймун бул бизнести. Анан кийин байла айтып кеттим да мурунку эфирде. Азыр немеге караганда, тоокко караганда өрдөк баккан жакшы да. Өрдөк аябай тез жетилет. Өтө прожорливый болот. Анан кийин мына эски баягындай эмени сатып алыш керек да, баягы прицеп. Узун полуприцептер бар го, ошону сатып алып туруп, ошол жерге ичине полка кылып туруп, 4 полка кылып туруп, биринин үстүнөн бири чыгара турган кылып туруп, ошол жерге бир эле эмеде бир эң эле аз батырганда, мисалы үчүн бир 2000 өрдөк батырсак болот да ошол жерге. Ошол жерге батырсак, бирок жылдын аягына барганда, ушу сентябрга барганда уже ал прицепке алар батпай калат. Чөчө кезинде батырып, анан кийинчерээк ушул эртерээк союп жок кылышка аракет кыласыңар да. Мына азыр эмне көп? Талага чыксаңыздар, адырлар жакка. Эмне көп? Ошол чегиртке көп. Мына ошол чегирткеге эле жайып бага бересиздер да. Ошол жерде 3 ай жайып багып келсеңиздер, мына 40 граммдык чөжө 4 килограмм болот да. Бул деген өтө сон окат. Ошого көңүл бөлүңүздөр, туугандарым. Нурлан Алиев, Сөлжанды Бишкектен алсаңыз болот, Оштон алсаңыз болот. Мага звонить этесиз, Токтогулга келесизби? Келемин. Алтынбек Байышулу, өзгөнгө ошо февралдын башында барабыз. Нарынга карагат тиксе өтө сонун болот. Алман тез көбөйүнүгө жана анын даамы жакшы, кайсыл жана билген кайсы сортуна отургузсак жакшы. Ильяс Маматов, Баткенге эрте бышар алма отургузуш керек. Анан силерде Кара Булакта анан 1-2 эле жерде симни алма болот. Калгандары бардыгы летний алма кылышыңар керек. Карлик алманын эгип техникасын толук аткарбаса, мисалы тамса сорса же асты айдап турбаса болбойт. Туура айтасың. Баткенге глазын кайсын сунуштар? Баткенге Регина, Кордия, Бигоро Бурлат, Саммит, Лапенс и Сифхарт деген сортун сунуштаймын. Ассаламу алейкум, Абдуллова, жазында карлик алмалар кайсы жерден алабыз, басы канча? Давлен Дайырбеков, карлик алмаларын турецкийлери 230 сом, Польшаныкы $5 экен. Бишкекте жана Ошто сатылат. Абдулла карлик, поликар деген кандай айырмасы бар? Карлик деген алма низкорослый болот. Алдын бою 2 метрден өтпөйт ар жакка. А поликарлик деген среднорослый болот, ал 4 метрге чейин чыгат. Анан сильнорослыйлар болсо алар 10 метрден дагы ашат да. Ошону карлик менен поликарликтин айырмасы боюнда эле. Карлик алмага сөзсүз стойка керек, шпалер, зым керек. А поликарликке анын кереги жок. Ассаламу алейкум, огороддун ак топурак, каттуу суу тартыш, көчөтөрүнүздө биогумус салыш керекпи? Жооп берип коюңуз. Белек Тилекбердиев, Телебердиев сөзсүз салыш керек. Себеби дегенде ошол биогумус влаганы сактап турат и бага керектүү азыкты берет. Анан кийин огороддо ак турпагын тереңдигин 1 метр, ширinaсын дагы 1 метр кылып туруп алдырып таштап туруп, ошол жерге чернозем толтуруп туруп, 1-жылы ошого отургузасыз дагы, анан 2-жылдан анан биогумус берип баштайсыз. Телеграмга кошулдум, эң жакшы болсун. Люфиниса Газиева, ошол Telegram группанын ссылкасын бардык өзүңөрдүн WhatsApp каналдарыңыздарга бөлүшүп койгула. Ошондо эл көп кире турган болсо буга, ошол жерде көп адам кирип, көп адам суроо жооп болуп, кызыктуу болот. И анан пайдалуу болот.
Алма көчөрүп отурууңуздун шарттарын айтып бериңизчи. Сураныч күзүндө жакшыбы же жазындабы? Карлик көчөтпү же кайсы көчөт кеңеш бересиз? Умар Кыштобаев, биз полу карликке кеңеш берип атабыз. Обычный эле казып, түбүн 60 метр, биягындагы 60 метр кылып казып, 60 сантиметр кылып казып эле ошол жерге отургузасыз. Жериңиз борпоң жакшы жер болсо. Эгерде каттуу таштак жер болсо 1 метр алып таштайсыз. 1ге 1 алып таштап, ошол жерге чернозем толтуруп анан эгесиз. Assalamu алейкум, таасир аларга шүгүрлөр болсун, амин. Иши жокторго жардам бериң. Роман Ахматов, Алла жардам берсин, дуа кылабыз иншалла. Assalamu алейкум, 1 гектар жерге канча алма көчөт кетет? Дони эсең, Дони 1700 алма кетет. Номер 0550-20-0007. Малина көчөт канчадан талабыз дейт. 1 евродан экен, Уланбек. Польский 1 евро экен. Так, бар болуңуз. Алла разы болсун, эң сонун, эң туура. Баткен областынын Кадамжар районунда Карадөбө жана Птөнү айылында 50 көчөттөрдү сатышат. Алардын сапатын кандай деп баалайсыз? Люфиниса Казиева, мен ачык эле айтам, мени жаман көрсө жаман көрсүн. Бирок сапаты өтө начар. Өзбекстандыкы дагы, казактыкы дагы, кыргыздын дагы, тажиктин көчөтүнүн. СНГ аймагында жакшы көчөт жок. Жаман көрсө дагы айтамын. Эң сапаттуу жакшы көчөт менен баштаңыздар. 10 сапатсыз көчөт отургузгандан көрөктү 2 сапаттуу көчөт отургузган артыгыраак. Береле 0772 разы болсун. Бул акча эмнеге кетет? 1000 сомдон бул питомникке кетет. Питомник көчөт кана курабыз деп атабыз, ошого акча жыйнап атабыз. Питомник курабыз. Аллага шүкүрлөр болсун. Эл оңможолу туура. Алла кээ номерди айтып коюңуз. Менин номерим 0550-20-0007. Көлгө качан келесиз планыңыз боюнча? Көлгө ошо февралдын акырларына барып калабыз. Назира Асанакунова ошого чейин кичине жерге дагы жылуулук келип, нем алып калат, Кудай кааласа. Бар эле звук жакшы дейт. Assalamu алейкум, Отсадырдан салам. Ва алейкум ассалам, жердештерим. Так. Каярым басып алдык биз дагы. Жөн турбай. Абдуллака, assalamu алейкум. Сизге жолугабыз, бактарак өсүр жардамдашыңыз. Макул, жардамдашабыз. Бак отургузам десеңиздер, бардыңыздарга жардамдашамын иншалла. Assalamu таксыр сизден жумуш кылсам дейм, жерге алма тиксем таксыр. Роман Ахматов. Мөйле. Бодомал багуу кандай болот? Талант Руслан, бодомалды койду бардыгын фермада бага турган маал келди. Кудай кааласа бардыгыбыз фермада багабыз. Бактын ортолоруна малын өсөк болбойт. Поликарлик бактардын ортосуна эч нерсе болбойт. Бул эмне бизнеспи же не бул? Жипара Абдуллаева. Бул баг отургузуу, баг даваты, Жипара. Абдан жакшы кеңештериңизге рахмат. Чоң кеңеш алып турсак болот экен. Да номериңизди сактап алабыз. Сактап алла, анан группага киргиле. Группада эң көп эме болот да. Айбой подвойду кайдан тапса болот? Абду Рашид, Кудай кааласа, ошол Голландиядан заказ берип атабыз. Келиркиге бардык бул иштерди Кудай кааласа келиркиге аракет кылабыз. Быйыл жерлерди даярдагыла, жерлерди дезинфекция кылгыла, жетишпеген элементтерин бергиле. Ошолорду даярдап турсаңар, Кудай кааласа келиргеден ошол силер сурагандан бардыгын өзүм иншалла алып келип беремин. Тасыр сууну туура пайдаланууда көбүрөөк токтоло кетсеңиз, насос менен кайракы жерлерин субатка айландырыш боюнча. Ажол Аманбаевич, өтө жакшы сунушту бердиңиз. Мынан биз скважина казып, анан кышындасы болсо мына ушул сууларды тоңдурма кылып туруп, ошол кокту колотторубузга топтоп ала турган болсок, ошол сууларды жайы менен спокойно пайдалансак болот да. Мына азыркы ушул тапта бизде суу камаганды үйрөнүшүбүз керек да. Сууну кадимкидей камап туруп, жайында испарение болгону болот, калганы бизге калат. Биз ошонун
3төн 1-ин иштетип алсак дагы экиси асманга учуп кетсе кайра эле ошол бизге эмне жамгыр болуп кайра түшө берет да. Казакстанда аман жол, алданыш, Казакстандан салем дейт. Алейкум ассалам бауырым. Кудай колдосун сизди, рахмат. Сонун тасыр сиз кырсаң керек адамсыз, алайга малина эксе болобу. Айбек Үмүталиев, малина, карагат, крыжовник, брусника, калина, морошка бар жок дегенсе болот алайга. Алайга эле эмес, Чаткалга, Чоң Алайга, Нарындын бардык райондоруна ушулардын бардыгын алайкууга отургузушуңар керек да. Ошондо өтө сонун киреше берет. Assalamu alaikum, алайга кандай алма эксек болот. Алайга ретчив, голден делешес. Бири-бирин апеллитер кылып ошону отургузгула. Кандайсыз таласка кайсын сунуштар? Таласка эртең менен эле айттым, слива жакшы болот, алма жакшы болот, анан баткен килеси отургузгула. Алмурут сонун болот таласта. Көчөттү кантип билсе болот, карлик алма экенин. Эмиржан өзү көчөттүн сертификатында жазылып турат. Полукарлик деп. Подвойну карасаңыздар, М106 же М23 болот. Значит, ошол полукарлик болот да. Салам алейкум, ишиңиз өтө жакшы, кең чүйгө кандай алмалар тиксе болот. Кабыл Ош трассадан өтө жагына алманын бардык түрлөрүн отургузса болот. Бар жокто ошол жака жазса болот. Ылдый жагы ысыктык келет да алмага. Салам алейкум, таксыр, үлүс жерлерге бактарак тургузганга уруксат берилиби дейт. Берилген, Уланбек, көп болду уже. 3 жыл болду. Салам алейкум. Аба подвой кайдан алсадан? Жооп бердим го. Сонун деген жерлерге полукарликтен маалымат берип койсоңуз, ушка чыдамсыздыктан байланыш номер жиберип койсоңуз. Айбек номерин 0550 20 007 1700 метрлик жерлерге ошол голден делешес, ошол эле ретчип боло берет экен. Отургузуп эксперимент кылып көргүлө, болбосо анан карагатка өтөсүңөр. Жана суроо берген элем, телефон өчүп калып, угулбай калды, баткен кайсы сорттогу алманы жооп бергенмин. Мен көргөм Түмөндө 1 миллионер бар экен, өрдөк багып бутуна турган, даже кантип багып өстүргөн 6 айда багып сатып бүтөт экен. Назар, ушуну биз Кыргызстанда да кылышыбыз керек да. Бизде 2000 өзөн бар. 2000 кичинекей чоң өзөн болуп, 2000 бар. Ошол жерге миллиондогон өрдөктөрдү багып туруп, биз ошол өрдөктөрдүн бардыгын өзүбүз базарга чыгарсак болот. Башка жактан акарачка сатып алып эмне кылабыз? Кыргызстан өзүн багала турган мамлекет. Ушунун бардыгын жолго кое турган болсок, биз эч кимге карыз болбойбуз, тилибиз кысык болбойт. Тили кысык эмес, мамлекетке эч ким тийише албайт. Кенедей, мына Ватикан деген мамлекет бар, мынча эле жерде турат. Дүйнөнү титиретип турат. Себеби дегенде эч кимден карызы жок. Карызы бар адам, мисалы үчүн, эрди жок өлтүрөт дегендей, ошон үчүн биз дагы карызы жок жашашыбыз керек. Телеграм кантип кошсо болот? Телеграм скачать этиш керек. Так. Эжемден Карабалтада 50 сот жери бар, ошону иштетпей эле турат, эмне тиксе болот. Малина отургузуп койгула. Карагат, алма. Бар жок кылса болот Карабалтада. Салам алейкум. Бизде кокон килеске курт түшүп эле тажат, эмне кылабыз? Бир кеңешти айтып коюңуз Кызылкыяда. Курс Абдырасулов, бул кокон килеске эме түшө берген себеби эң жаман немеси ошол кокон килестин вишневый муха дегени бар да. Ошол курттатат. Ошол вишневый мухага энтомофаг коюш керек. Энтомофаг деген курттар, чымындар бар, ошону Баткенден же Оштон алып келип коюшуңар керек. Ошолор тынчтат ошону. Ушуну менен бүгүнкү сабакты жыйынтыктайлы. Чарчап калдым. Аман болуңуздар. Ушул эфир силерге аманат, туугандар. Ким ушул эфирди көрсө, бөлүшүп коюңуздар, туугандар. Эл дагы бардыгы көрсүн. Багдабатка даярданыңыздар. Кайсы райондо ким өткөзөм, ошолдун спонсору болом десе, мага личкага чыгасыңыздар, туугандар. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух.